Саламатсыздарбы, урматтуу Бишкек шаарынын тургундары, сиз менен Бишкек башкы архитектура мамлекеттик мекемесинин шаардык дизайн бөлүмүнүн адиси Алиев Асылбек. Бүгүн биз сиздерге жарнамалык конструкциялар боюнча архитектуралык техникалык корутундунун имараттын фасадынын паспортунан айырмасын жана кайсыл учурда документтин бир түрүнө тапшыруу керектиги жөнүндө кыскача түшүндүрүп кетебиз. Архитектуралык техникалык корутунду бул 1-2 кабаттан ашпаган чакан имараттар болсо берилет. Архитектуралык техникалык корутундуда көрнөк жарнактардын жагашуу жери жана өлчөмдөрү көрсөтүлөт. Бул 1 жылдык мөөнөткө берилүүчү жана мөөнөтү бүткөндөн кийин кайра узартыла турган документ. Имараттын фасадынын паспорту. Бул 1-2 кабаттан ашык көп кабаттуу имараттар болсо, биринчи жана кийинки кабаттарында коммерциялык объектилер үчүн даярдалчу документ. Имараттын фасадынын паспортунда бул көрнөк жарнактар, кар кармош жабдуулары, суу түтүкчөлөрү жана колористик чечимдери, кондиционерлер жана анын блокторунун жайгашкан жери көрсөтүлөт. Коммерциялык объекттердин кирүү топторунун пандустары милдеттүү түрдө эске алуу менен көрсөтүлөт. Ошондой эле кирүү топтору үчүн курулуштарды карап чыгуу мүмкүнчүлүгү бар. Имараттардын фасадтарын паспорттоштуруу бир нече этапта жүрөт. Бул этапта Бишкек шаарынын Чүй проспекти, Чыңгыз Айтматов проспекти, Манас көчөсү, Иса Хумбаев, Жусуп Абдрахманов жана Баатик Батыр көчөлөрү сыяктуу борбордук көчөлөрү милдеттүү түрдө паспорттоштурулат. Эгерде сизде суроолор пайда болсо, төмөндөгү көрсөтүлгөн номер боюнча кайрылсаңыздар болот. Биздин адистер сиздерге жардам беришет.